Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз Вен жана Керрол диаграммаларын окуу жана түзүүнү үйрөнөбүз. Керрол диаграммасы бул нерселерди белгилерине жараша топторго бөлүп, иреттөө үчүн колдонулган таблица. Карайбыз. Киранын бир нече үстүңкү кийими менен юбкасы бар. Бизде эки белги бар. Түсү күлгүн же күлгүн эмес. Түрү үстүңкү кийим же юбка. Эми ушул белгиге жараша кийимдерди бөлөбүз. Биринчи сапка күлгүн түстөгү кийимдерди жайгаштырабыз. Бул жерде 5 күлгүн түстүү үстүңкү кийим бар. 1, 2, 3, 4, 5. Ал эми күлгүн түстүү юбкалардан 4 дана. 1, 2, 3, 4. Экинчи сапка күлгүн эмес түстөгү кийимдерди коебуз. Бул жерде 3 үстүңкү кийим күлгүн түстө эмес. 1, 2, 3. Ал эми юбкалардан 2 дана күлгүн эмес. 1, 2. Демек, биз кийимдерди эки белги боюнча так жана иреттүү бөлдүк. Керрол диаграммасынын пайдасы маалыматтарды салыштырууга жардам берет, тез эсептөөгө жеңил. Балдар, эми ойлонуп көрөлү. 5 үстүңкү кийим күлгүн түстө. Ал эми канча үстүңкү кийим күлгүн түстө эмес? Туура, 3. 4 кийим күлгүн түстө. Алар кайсылар? Юбкалар. 2 кийим күлгүн түстө эмес. Алар юбкалар. Демек балдар, Керрол диаграммасы бул маалыматтарды эки белги боюнча бөлүп көрсөтүүчү ыңгайлуу таблица. Эми биз Вен диаграммасын үйрөнөбүз. Вен диаграммасы бул нерселерди топторго бөлүп, алардын окшош жана айырмалуу жактарын көрсөтүүчү диаграмма. Карагыла балдар. Ар бир тегерек бир топту көрсөтөт. Эгерде сан бир гана тегеректин ичинде болсо, ал ошол гана тегерек топко таандык болот. Эгер сан эки тегеректин ортосундагы кесилишинде болсо, ал эки топко тең таандык болот. Демек балдар, Даяна бир нече сандарды Вен диаграммасына бөлүштүрдү. Ири сызыктар көк түстүү топто турат. 0, 6, 8, 3. Ал эми сары түстүү топто түз сызыктар 4, 1, 7. Демек, эки топко тең тиешелүү сандар 2, 5, 9.